Далил деген документ бергенден кийин чыгарылат. Ошол сиз айтып атасыз. Менчикли. Рахмат. Урматтарга, урматтуу депутаттар. Кечөгүнү баягы эмоцияга алдырып, жарым айта турган сөзүм чөнтөгүмдө калып калыптыр да. Анан бүгүн ошону Чын айтканда бир аз туура эмес болуп калды да. Себеби буну өзүңүздөр көрүп турасыздар, улуттук коопсуздук кызматы деле айтып атат, башка деле айтып атат. Элдин ишенимин алгандан кийин анан ошол коштоо Коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети аталган факты боюнча иликтөө иштерин баштады. Атайын кызматтын өкүлү Рахат Сулайманов Атамбаевдин үйлөнгөн баласы УКМК кызматкери экендигин тастыктады. Учурда ал кызматкерге байланыштуу кызматтык териштирүү башталган. Жалил Атамбаев УКМКга чакырылды. Жыйынтыгына жараша катуу чаралар колдонулмакчы. Суракка чакырылды деле. Күнөө коюлууда. Азыр УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал мурда Ош эл аралык аэропортунун милиция кызматынын башчысы болуп иштеген. Ошол учурда олуттуу байлыктарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктөрүн өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатып алгандыгы алгачкы тергөө иштеринде маалым болгон. Тергөө иштери үчүнчү окууга киргизилет. Демилгечилер министрлер кабинетинин төрагасы, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет караган. Баяндамачылар Масабиров Таалайбек, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитет күлкүсүн да айтор кыжырын да келтирүүдө. Причина в чем, братан? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Документ бар? Бар. Проверка. Причина чего, братан? Можно узнать? Причина проверки. Причина? Да. Төлөбаев жогорку кеңештин бүгүн 2 апрелдеги жыйынында айтты. Андан кийин Алмазбек Акымжанович, мына Көкбөрү бул Кыргыздын улуттук оюндарынын бирөөсү. Бул баякы аксакалдар соту, Көкбөрү, Калпак, Камчы дегендей эле биздин Жетинчи каналдын эфирдеги убактысын сайтка саякат берүүсү улантат. Студияда мен Улук Бакытов. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңеш демилгечилер депутаттар Маматалиев, Козуев, Примов, Талиева, Айдарбеков агрардык саясат комитет караган. Баяндамачылар Кенжебаев Аманкан Батырбекович. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Рахмат.